Бул Тоң районундагы тоого жакын жайгашкан Улахол айлаймагы. Жырткыч жаныбарлар арбын аймакта аңчылыкка ыктагандар да көп. Элеттиктер дээрлик мал кармап, тиричилик кылгандыктан королорго каршкыр чөөнүн кол салуусу да курч маселе. Андыктан аңчы мергенчилер тобу жыл сайын зыянкеш жаныбарлардын санын азайтуу боюнча күрөшүп келет. Сезон малында ошол биздин санакка жараша ушул өкмөт тарабынан бөлүнүп берилген квотадан чегинен ашпай ушул биздин коомдун мүчөлөрүнө аттырабыз да. Аңчылык мезгилинде ар бир аңчыбыз сатып алып аңчылык кылган жанагы жандыктын өкмөт койгон баасына ылайык биз 100% өкмөткө чүрүп беребиз. Ошол жалпы суммасы 100%, 65% бул республикалык бюджетке, ал эми калган 35% болсо бул ошол кайсы айыл өкмөттүн административдик чегинде атылган болсо аңчылык жандыктары ошол айыл өкмөттүн атайын эсептик счетуна түшүрүлөт. 2-3 сааттап дүрбү салып, чөөнүн изин кубалоо айрыкча кышкысын оңой эмес. Кийинки мезгилде карышкыр азайганы менен чөөнүн саны өскөн. Бул жолку аңчылык учурунда аймактан 11 баш чөө атылды. Чөөнү жок кылуу боюнча иш чара жүрүп атат. Бул чөө айтмакчы өзү аябай жырткыч болуп эсептелет. Азыркы охотниктин босукулубуз боюнча чогулмучу 72 охотник келди буякта. Азыр 6 чөө түшкө чейин атылды. Көчмө кабылдама менен элдерге иш жүргүзүп аткан учурда элдердин кайрылуусу түшкөн. Ушундай чөөлөр келип, үйгө чейин кирип, жандыктарына кол салып аткандыгына байланыштуу Охотный союз менен биргеликте келип, иш чара жүргүзүп, техника безопасынын карадык. Дуанда мергенчилердин коомдук бирикмесине мүчө 1500гө жакын мергенчи бар. Алардын аракети менен өткөн жылы 273 баш чөө, 36 карышкыр, 6000ден ашык жолбун ит атылган. Ал эми жыл башынан бери облуста 35 чөө, 5 карышкыр жок кылынды. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.